Камчыбек Кыдыршаевич, мыйзамдагы уурунун байыганын көрдүк. Бирок анын кылмышкер экенин баарыбыз эле билчүбүз. Мыйзамдагы ууру ошондой бай болот бүт өлкөлөрдө. Бирок мыйзамдагы уурудай байыган чиновниктер менен эмне күрөшпөй атасыз? Же Акылбек Жапаровдукундай эбегейсиз байлыктарды өмүр бою мамлекеттик кызматта иштеп топтосо мүмкүн болот деп ойлосоңуз, анда алдыгы кызматты аркалабай эле коюңуз. Акылбек Жапаров, Бурханов, Каныбек Туманбаев дегендерди эбегейсиз байлык топтошкон. Ошолордун Камчыбек Кыдыршаевич, кантип эле менде бар маалымат, сизде жок. Туманбаев тууралуу, Бурханов тууралуу менде бар маалыматтар кантип эле сизде жок. Эгерде ошондой кызматты аркалап туруп ушул маалыматтар жок болсо сизде, анда кызматыңызды тапшыра бериңиз да. Тандап күрөшкөндүн, тандап камагандын да чеги болот да. Эгерде чындап эле коррупция менен күрөшүп атам, кылмыштуулук менен күрөшүп атам десеңиз, ошол чиновниктерди бир сыйра текшериңиз. Колуңуздан келеби, жазалаңыз. Болбосо азыр эл сизге ишенбей турат, дагы деле ишенбей турат. Өз кызыкчылыгы үчүн, өзүнүн кланына, өзүнүн баласына жол ачып берди. Бүт коммерсанттарды, бизнесмендерди, жеке ишкерлерди кылмыштуулук менен күрөшүп атам деген бет капты жамынып алып, уюшкан кылмыштуу топту каржылаган деген бет капты жамынып алып, өзү арам жол менен байып атат деген эл арасындагы сөздүн канчалык деңгээлде чындыгы бар экенин эми өзүңүз көрсөтүңүз.